Ошондо 2022-жылы шашпай, караңгыда каман көргө дебей, бизге сабырдуу учурда гана сабырдуу конституция кабыл алабыз. Ким канча акча бергендиги, себеби артында чоң спонсорлор, чоң күчтөр турмайын, 2-3 күндө бийликти алмаштырып жибериш, мейли азыр алмаштырды. Бирок дагы бир саясий күч. Ушул эле метод менен быйылбы, эмди жыл буларды алмаштырса болот да. Кайсы бийлик келбесин, президенттин сөзүн жогорку кеңеш дайыма колдоп, коштоп келди да. Бүгүнкү көрүнүш дагы эле кайталанып атабы азыр? Андан 2 эсе көп кайталанып атат. Мурун президенттин сунуштары 3 ай, 4 айда өтсө, азыр 15 мүнөттө өтүп атат да. Атамбаевди колдоп штаб начальниктер болуп жүргөн. Сооронбай Шариповичти колдоп штаб начальниктер болуп жүргөн. Азыр жаңы бийликтин штаб начальниктери болот да. Эртең дагы бирөө болсо ошого өтө берет. Ошон үчүн бизде мамиле көтөрүлбөйт. Азыр Садыр Жапаровго болгон чексиз жанагындай күтүү фанатикалык деңгээлде. Эки нерседен болду, бул табигый нерсе. Парламенттин ичинде да мен бир реформаторду көрө алган жокмун. Өкмөттө да мурунку 4-5 өкмөт алмашты бир реформаторду көрө алган жокмун. Азыркы келген күчтөрдө мен реформаторду көрө алган жокмун. Пандемия менен 24% өпкөгө жаракат кетип, анан такыр маанайым болбой. Эмне үчүн башка партияны тандаган жоксуз дегеним, мекеним Кыргызстанды Райым Матраимовдун персонасы менен көбүрөөк байланыштырып жүрдү да. Анан бул жагдай сизди баягы ойлондурган жокпу? Ойлондурду. Садыр Жапаровдун Райым Матраимов боюнча жасаган соңку кадамдарын колдойсузбу, жокпу? Бул эми эгерде Европа өлкөлөрүндө айтканда бул өтө уят. Каныбек мырза, биздин маектешүүгө макулдук бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге да рахмат. Тогу тер жеринен эле баштайлычы. Мына президент болсом деген ой качан жаралды, ким түрткү берди, эмне жагдай себеп болду? Акыркы бир 2-3 жумада эле, себеби менин пикирлештерим биринчи айтты. Экинчи ошол президенттикке талапкерлердин дээрлик негизги кандидаттарын баарын билем. Биз менен чогуу жүргөн, адамгерчилигин, ички деңгээлин, анан үчүнчү адамды ички бир туюм болот го, жет өлчөп, бир кесип, кабыргаң менен кеңештеп. Анан ошондон кийин ушундай чечимге келдик. Азыркы учурда ошол талапкерлердин саны 60-тан ашып кетти да. Бул жагдай сизди ойлондубу? Эмне үчүн Кыргызстан ушунчалык саясий жактан активдешип кеткендиги таасир этип атабы, же да башка себеби барбы? Мунун эки жагы бар. Биринчи жакшы жагы бул да демократиянын салтанаты. Ар бир адам кое алат да. Жаман жагы бизде ушунчалык президенттик институт өзүн дискредитация кылып салган да. Мен да кое берсем болот экен деп. Бирок анын баары жана электен өткөндө мен ойлойм бир 14, 16, 15 эле киши калат болуш керек деп. Мисалы, көп учурда шайлоолор чоң каражатты талап кылаарын белгилегенде, андай каражатты сизде барбы, жокпу деп дагы сурашса керек, анткени сизде биз билгенде чоң бизнесиңиз жок болсо, кимдер колдоо көрсөтөт? Мен 3 жактайды эске алдым. Пандемияга байланыштуу баягыдай ар бир районго топ-топ кереги жок, суук. Экинчиден азыр маалымат баракчалары, социалдык сеттер биринчи ролду ойнойт. Үчүнчү мен биз ошол деңгээлге жетиш керек, Америкадай. Теле дебаттарга чоң маани бериш керек. Саясий талапкердин ички көрөңгөсүн, дараметин ачуу үчүн бул эң чоң инструмент бул саясий дебаттар да. Ошого таяндым да. Саясий күрөштүн аягына чейин барасызбы, же бир саясий конфигурацияларында өзгөрүп, же жаңы түзүлүп кетсе, сиз дагы баш тартып коюшуңуз мүмкүнбү? Мен аягына чейин барганга өзүмдү ошого багыттадым да. Сиз мына Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү маселеси азыркы учурда кызуу талкууланып жаткан кезде, мындай биз укуктук мамлекет курушубуз керек, биз бул кадамга барбашыбыз керек деп айтып атасыз да. Анан азыр деле ошол ойдосузбу, жок? Мен эң негизги ошону элге түшүндүрүп берейин деп атам да. Иштеп аткан конституцияны бузуп, жаңы конституция сала албайсыз, жасай албайсыз да. Жашап аткан үйүңүздү бузуп атып, анын үстүнө үй сала албайсыз да. Конституцияда бир үй сыяктуу да, бир эле кирпичин алсаң калган улап түшүп калышы мүмкүн. 3 жагдайда да мен каршы болгонума карабай аны жаздым. Ошон үчүн барган жокмун. Бир мыйзам менен Конституциянын 2 статьясын, 38-63 статьясын токтотуп салышты да. Андай болсо, президенттик институтта токтотуп салбайлыбы? 70 статьяны жаңы шайланганча жашай бербейлиби? Конституциянын эң өзгөчөлүгү 3 жактай. Бул эми негизги мыйзам. Бирок Конституция гана суверенитетти бекемдейт.
Үчүнчүдөн конституция бул коомдук келишим да. Бул улут консолидация болуп ошол келишим менен иштейт. А бизде келишим болгон жок да. Бир дагы аттуу баштуу юрист азыркы парламенттеги өзгөрүүлөрдү мыйзамдуу деп атаган жок да. Ошол мени ыза кылды да. Ал эми укуктук нуктан кеткен өлкөнү өнүккөн өлкөлөр эч жакта сыйлабайт. Биз ошо менен 2-3 кадам артка кеттик. Жөп-жөнөк эле бир нерсеси парламенттик шайлоону май-июнь айына созуп койду. Бизге жылына 380-400 миллион доллар грант, кредит Дүйнөлүк банктан, ЭБРден, сырткы институттардан келет да. Эми ошол май айында парламенттик шайлоо бүтсө, ызычуусу менен сентябрда иштеп баштаса, бизде бир эл аралык келишим парламенттен 7-8 айда өтөт да. Ошондо ушул биз күздө ала турган акчаны 2022 жылдын жайында алышыбыз мүмкүн. Тендерге да 5-6 ай кетет да. Ошондо 2 жылды эсептегенде 800 миллион долларга биз бюджетке кедергисин тийгизип атабыз. Бир ойлонулбаган чечимдер менен, анан кээдеги бир популисттик чечимдер элге тез жакшы маана алып келет. Бирок ал эртең эле тиги натыйжасын бербейт да. Ак үйдүн тосмосун алып салдык. Ак үйдүн тосмосун алыш үчүн көп акылдын кереги жок. Бирок аны менен албетте кээ бирөө туура кылдырыш керек. Анда эшигин да алып салбай, негизи кире турган эшигин, элдер чыгып кире берсин. Ушундай кадамдарга бере берүү мамлекеттүүлүктү талкалайт да. Пашинандын кээ бир кадамдары аягы эле эмне болду? Булардын жана талаш татыш территориясын дерлик жарымы кетти да. Ушундан биздин саясатчылар сабак албай атканы өтө өкүнүчтүү да. Азыркы учурда биз мына баш мыйзамдын долбоору даярдалып жаткан учурда сиз мамлекеттик башкаруу системасынын кайсы түрүн мындай ыктайсыз да? Биз кайрадан президенттик башкаруу системасына кайтып барышыбыз керек деген дагы бир топ пайда болду. Биринчи, караңгыда каман күркүрөйт деп коет. Ушундай кысталыш учурда конституцияны кабыл алып кереги барбы? 4 октябрда окуя бизде конституциялык кризис болгон жок, бизде коррупциялык кризис болду. Добуштар сатылган үчүн эл чыкты. Ал маселе чечилген жок. Ал азыркы президенттик шайлоодо добуш сатылат да. Аны ошону шылтоо кылып, кимдир бирлөргө ылайыктуу бизде ушундай салт болуп калды. Ар бир президент өзүнүн конституциясы менен келет, кайра өзүнүн конституциясы менен кетет. Конституциялык стабилдүүлүк болбогон жерде саясий да экономикалык стабилдүүлүк болбойт. Биз шериктеш мамлекеттерде чемпионбуз, 9-жолу конституцияны өзгөртүп атабыз. Анда адам укугу, соттун эркиндиги эмес, бир эле адамга байланыштуу. Президенттин ыйгарым укуктарын бекемдөө, же узартуу, же кеңейтүү. Андан карапайым элге эч пайда келбейт. Мен ошого көп билген адам катары айтып атам. Биз эл эң негизги жана сиз айткансыз Гордон. Гордонго суроо беришти да. Сиздин ушунчалык атактуу болгонуңуз эмне десе, айтат. Мен элге калп айтпайм дейт. Экинчи, мен эл менен жан дүнү менен сүйлөшөм дейт да. Биз элге калп айтып атпайбызбы? Конституцияны оңдосок эле экономика оңунан чыгып кетет. Биз былтыркы жылдын экономикалык деңгээлине жетиш үчүн 19-жылдын дагы 4 жыл керек. Ички дүң продукция боюнча биз 24-жылы гана 19-жылга жетебиз. Ушуну түшүнбөй аткандар өкүнүчтүү. Парламенттик президенттик деген мындай. Бир 4-5 жагдай 20-кылым 2 институттун атаандаштыгы болду. Президенттик институттар менен генералдык секретарлар. Аягы генералдык секретардын баары кетти. 95-жылы 193 өлкөнүн 131 президент башкарчы. Мына акыркы 40 жылда 40 өлкө парламенттик өттү да. Парламент деген бүгүнкү интернет сыяктуу. Интернет да бул парламент, дүйнөлүк парламент. Пикир алмашасыз, баарлашасыз, чечим кабыл аласыз. Эч кимден жаап жашыра албайсыз. Ошондой доордо кайра айтка кетип карап көрсөңүз, мына 5 президентибиз болду, Экөө сыртта жүрөт, келе албай. Бирөө суракта түрмөдө отурат. Бирөө мөөнөтүнөн мурда кетти. Роза Исаковна 1,5 жыл иштеди. Мына 5 окуя бир да үлгүлүү болгон президентибиз болгон жок да. Бирок алардын да эл аралык абройлору болгон. Сен Аскар Акаевдин академиялык масштабы, же Отунбаеванын эл аралык аброю, же кимдин Бакеевдин өндүрүштүк тажрыйбасы мыкты эле болгон. Же саясий апайсара күрөшүп жагынан Атамбаевдин тажрыйбасы болгон. Демек, бул институционалдык криз. Ошондон таянак чыгарбай туруп, кайра ошака барабыз дегени бул катастрофа алып келет. Мен сизге айтып берем, кандайча катастрофа алып келет. Биринчиден, парламентаризм бул процесс.
жана санарип экономика, интернет экономика сыяктуу эле процесс. Ал процесске ким каршы күрөшсө, бул басма сөз эркиндигине жана өкмөттүк эмес уюмдарга каршы күрөшкөнгө эле барабар. Элди токтото албайсың. Мурун мамлекет кантип башкарган? Маалыматтын баары монополия кылып башкарган. Азыр маалыматтын баары бүт социалдык тармактарда. Мурун митингге элчи болуш үчүн ар бир үйгө кирип чыгышың керек болчу. Ал социалдык тармакка жазып коеле жетиштүү. Анан кийин акыркы ошол 10 жылда биз сыяктуу парламенттик болуп келип кайра президенттикке баш баккан 3 өлкөнү билем мен. Гага, Сенегал, Уганда, бүт Африка өлкөлөрү. Бул артка кетүү деп эсептейсизби? Ооба. Анан ал тургай биздин коңшу Өзбекстан, Казакстан мына былтыр быйыл Путин өзгөртү киришти конституцияга. Мамлекеттик думанын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Касым-Жомарт Токаев 3 оппозиция орун берип атат. Азыларда 10 январда шайлоо, улуттук азчылыкка орун берип атат. Айымдарга орун берип атат. Биз кылганды 10 жыл мурун азыр эми кылып атышат. Биз бир бетке эле иштеп аткан конституцияны жамандай бергенде болбойт. Биз ушул конституция аркылуу Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясына Орто Азияны биз жалгыз мүчө болуп өткөнбүз. Анан кийин 10 жылдын ичинде эле парламентаризм өзүнүн натыйжасын бере албайт. Анын үчүндө бизди курчап турган өлкө бар, президенттик өлкөлөр. Алардын таасири тиет. Экинчиден парламент эмне үчүн жаман аттуу болду? Бир табигый жагы бар да. Бүт дүйнөдө парламент, аткаруу бийлиги, сот бийлиги не караганда бедели рейтинги төмөн турат. Себеби сиз бүгүн финанс министри жумушка канчада келди, эмне кылып атат, ичинде шахмат ойнодубу, кофе иштиби, уктадыбы билбейсиз. Парламенттики витринада көрүп турасыз. 119-у түп-түз отуруп эле, бирөөсү эле күлүп жуктап койсо баарыбыз жаман аттуу болобуз. Бул табигый нерсе. Аны жое албайсыз. Экинчиден парламент өзүбүз себеп болдук. Болбогон парламентке тиешеси жок бир маселелерди эле козгоп алып примитивдүү популизмге алдырып. Анан жана кадр маселесине келгенде бир учурда тиги университеттин декандарына чейин бөлүшүп албадыбы? Ошондо катуу жаман аттуу болдук. Үчүнчү акыркы окуяларда 3 окуя менен баа берем бул парламенттин ишмердигине. Кумтөрдү көтөрүүгө дарамети жетпей койду. Сапар Исаков да, Абылгазиев да парламенти жок кол коюп койду. Биз акыркы токтомго жазганбыз, парламенти жок, кумтөр боюнча өкмөт кол кое албайт. Экинчи, эң чоң реформа сот реформасын өткөзө алган жок. Бул президенттин астында кала берди. Үчүнчү, 3 президентке тең чөгүлөп берди. Биринчи 16-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүүгө добуш беришти. Биз 20-жылга чейин өзгөртүү киргизе албайбыз деп жазганбыз да. Экинчи, баягы күнү баягы Сооронбай Шарипишкилер менен анын айтканын баарын аткарды. Үчүнчү, жаңы бийлик келсе аларга 15 мүнөттө конституциялык эмес мыйзамга добуш берип койду да. Азыр эми өзүңүз айткандайчы, Кыргызстанда кайсы бийлик алмашкан сайын саясатчылар дагы бир уч топ ал бийликтин сөзүн сүйлөп, кошоматчылыгында бир чоң кульминациясына жеткендей да. Ушул жагын эске алганда баш мыйзамга болгон өзгөртүүлөр бийлик каалагандай болуп кетсе, анда Кыргызстандын саясий айдыңында эмне өзгөрүү болушу мүмкүн? Экономикалык өзгөрүү болбойт. Бул алар сунуш кылган конституциянын долбоору биринчи саясий конкуренцияны жоет. 35 депутат кантип конкуренция болсун. Курултай кантип профессионалдык парламент болсун. Экинчи, андай парламентаризм, демократия болбогондон аякта инвестиция келбейт. Азыркы биздин акыркы басып алуулар, тоо кен тармагында инвесторлорду кууп чыгуу биздин экономиканы 3-5 жыл артка тартты. Кайра биз ошол ишенимди кайтаруу үчүн 3-5 жыл керек. Үчүнчүдөн, азыркы бийликтен бир кереметти эл күтүп атат да. Керемет болбойт. Керемет маңдай тер, аны убакыт керек да. Анан буларга болгон ишеним канчалык тез пайда болсо, ошончолук тез жок болот. Булар ошону сезбей аткандыгы өтө өкүнүчтүү. Демек, сиздин оюңуз боюнча баш мыйзам бийлик каалагандай өзгөрөт экен да. Ошондо 2022-жылы шашпай, караңгыда каман күркөлөт дебей, бизге сабырдуу учурда гана сабырдуу конституция кабыл алабыз. Азыркы бийлик кандай кааласа ошондой өтүп кетет. Оппозициянын күчүн көрүп атабыз парламентте, дээрлик жок эсе болуп калды.
Жана катастрофа деп белгилеп өттүңүз да, ошондон улам менде мындай ой пайда болду. Мына жогорку кеңеште Канат Исаев спикерликке шайланып жаткан учурда сиз чыгып сөз сүйлөдүңүз. Ошондо айттыңыз, Сооронбай Жээнбековго каршы чыккандар бул азыр Кыргызстандын душманы болуп эсептелет депчи. Бирок ага удайлы мындай саясий фигуралар алмашып, Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кетти. Анан бүгүн деле ушул ойдо турасызбы? Кыргызстандын душманы болуп эсептелеби анда? Мен ал президенттик институт катары. Себеби ошол учурда карасаңыз, Европа Союзу колдой эстеди. Россиянын президенти колдой эстеди. Казакстандын президенти колдой эстеди. ООН колдой эстеди. Президенти мурун. Легитимдүү президент деп. Андан ашы кайсы күч керек президентти колдош үчүн. Анан кийин жанагындай ошол учурда коркутуп, үркүтүүлөр менен болгон нерсе. Ким коркутту, үркүттү? Биринчи көчөдө көрдүңүздө жана таш менен уруп криминалдардын катышканда. Эч кимге анын баары кийин айтылат, Кыргызстан бир айыл сыяктуу эле да. Ким канча акча бергендиги, себеби артында чоң спонсорлор, чоң күчтөр турмайын. 2-3 күндө бийликти алмаштырып жибериш, мейли азыр алмаштырды. Бирок дагы бир саясий күч. Ушул эле метод менен быйылбы, эмди жыл буларды алмаштырса болот да. Ошондо мамлекеттүүлүк азаят да. Мыйзам бузула берсе, Перуда, Венесуэлада, Перуда, эмеде, Гаитиде, Доминика Республикасында ушундай болгон. Улам эле күчтүүсү келип баса берет да. Африка өлкөлөрүндө күчтүүсү келип басып алып мамлекет иштейт, тышкы дүйнөдөн грант алып жашайт дагы, кайра экинчиси бандит топ келип баса берет. Бизге ошол жол ачылды. Себеби ошол эмне үчүн мен антип айттым. Себеби бүгүнкүдөй укуктук талаадан чыгып кетпейт элек да. Экинчиден 20 декабрда Сооронбай Жээнбеков калып президент парламенттик шайлоо болсо таза өтмөк, себеби мурункудан сабак алып калды да. Бийлик аргасынан калыс болмак. Ошондор учурда апаиса да өтөт эле, калиса да өтөт эле, жана калыс күчтөр да өтөт эле да. Азыр андай болбойт. Азыр ким президент болсо, ошонун гана партиясы өтөт, ошонун кишиси 35 округтан өтөт. Муну мен азыр айтып коем. А эгерде 3 ай туруп, октябрь, ноябрь, декабрь 3 ай. Бирок биз мамлекеттүүлүктү сактап калат элек, дагы легитимдүү бийлик тез келет эле. Эмдиги жылдын сентябрында эмес, быйылкы жылдын декабрында. Алар минтип атпайбы? Пандемияга байланыштуу шайлоону кийинки жылга жылдырдык. 47 өлкөдө ушундай болду деп. 47 өлкөдө алар негизги шайлоону жылдырса болот. Бизде негизги шайлоо 4-түндө болду да. Кайра шайлоо мындай да, футбол 4 октябрда 1 таймы болду. Эч убакта 2 таймын майга жылдыра албайсың да. Бул уландысы 20 декабрда сөзсүз конституциялык негизде боло турган окуя болчу да. Ошону ары жылдырганы бул мамлекеттин өсүп өнүгүшүн, укуктук талаага келишин, эл аралык келишимдерден негизинде гранттык, кредиттик жардам алууну ары жылдырышканын көп түшүнө берген жок да. Менин жана айткан сөзүм дагы тастыкталат, себеби биз укуктук талаага келүү мөөнөтүн 7-8 ай ары жылдырдык. Бизге ар бир күн кымбат. Бул көрүнүштү парламент мыйзамдаштырып берди да, туурабы? Бул жагынан алганда мындай парламенттин азыр полномочиясын узартып иштеп жаткандыгын сиз мыйзамсыз деп белгилеп келе жатасыз. Андай болсо, сиз мандатыңызды тапшырып кетип калайын деген ой эмне үчүн жаралган жок? Ал ой бар, бирок азыр эми сиз аргасыз барасыз. Жок, мен бара элекмин, аны айтканда мен бара элекмин. Бир учурда мен аяка барам, жана конституциянын долбоору келгенде барам. Анан мен аларга айтып атам 5 жыл. 5 жыл быйыл 31 декабрда бүтөт. Кийинки жыл алдыңкы жылга өтүп кетет. Мен анын тааныбастыгым жөнүндө айтып келатам. Конституциялык долбоор келгенде ошол жерде айтам. Долбоор келиш үчүн анда позицияңызды билдириш үчүн катышасыз. Алар мына ушул жумада келет деп атат. Себеби андай каршы күчтөр аякта өтө эле аз. Никитенко, Текебаев, Бекешев сыяктуу эле аз эле кишилер калды. Ошолордун табында мен өзүмдүн позициямды аткарып, бирок азыр баягы сиз айткандан бери мен комитеттин жыйынына да, жогорку кеңеш жыйынына бара элекмин. Кайсы бийлик келбесин, президенттин сөзүн жогорку кеңеш дайыма колдоп, коштоп келди да. Бүгүнкү көрүнүш дагы эле кайталанып атабы азыр? Андан 2 эсе көп кайталанып атат. Мурун президенттин сунуштары 3 ай, 4 айда өтсө, азыр 15 мүнөттө өтүп атат да. Демек бул парламент эмес, бул нотариуска айланып калды да. Эмне кызыкчылык бар же коркунуч барбы парламентте? 3 тараптан биринчи коркунуч, себеби жана көчөдө күчтөрдү көрдү.
Экинчи көбүнүн бизнес чөйрөсү бар. Үчүнчү ошол келген бийликке жакшы көрүнүп, ошолордун негизгилери эле Атамбаевди колдоп штаб начальниктер болуп жүргөн. Сооронбай Шариповичти колдоп штаб начальниктер болуп жүргөн. Азыр жаңы бийликтин штаб начальниктери болот да. Эртең дабыре болсо ошого өтө берет. Ошон үчүн бизде мамлекет өнүкпөйт. Айтыңызчы, Садыр Жапаров менен сиз парламентте бирге кесиптеш болуп отурдуңуз. Дегеним, сиз, эгер мен жаңылбасам, жогорку кеңештен 4 жолку чакырылышта депутат болдуңуз да. Анан бул кишини бүгүн карап реформатор боло алабы? Деги эле Садыр Жапаров сиз үчүн саясатчыбы, ким? Биз 2005-2010 чогуу иштештик. Кадимки депутат, адамгерчилик мамилебиз түз. Кыргыздын уруулук жагына келгенде жакын болуп кетебиз, тууган болуп кетебиз. Ошол эки чакырылышта 2000-2005-те бир реформаторлук идеялар менен чыкканын эсимде билбейм, жок. Азыр Садыр Жапаровго болгон чексиз жанагындай күтүү фанатикалык деңгээлде. Эки нерседен болду, бул табигый нерсе. Биринчиден баягы Атамбаев келип, ак жеринен, акыйкат жеринен адамды камап салганда, эл ошого боор тартат. Ошолордун ичинен эң көп эл күйгөн бул Садыр Жапаров болду. Себеби ошол учурда атасынан да ажырады, апасынан да ажырады, баласынан да ажырады. Бул өтө оор тагдырда. Ошонун элдин боор тартканы бул биздин элдин айкөлдүгү да. Бирок ошол энергетиканы эми мамлекетти көтөрүүгө пайдаланабы? Бул чоң суроо. Бир ай болду. Бир гана ошол мыйзамга кол коюп берди, жанагы 3%га түшүрүүнү прогрессивдүү жактарынан. Калгандардан мен мындай бир Саакашвили сыяктуу же Бендикудзе сыяктуу биринчи өзү биздин коом реформага даяр эмес. Парламенттин ичинде да мен бир реформаторду көрө алган жокмун. Өкмөттө да мурунку 4-5 өкмөттөн башка бир реформаторду көрө алган жокмун. Азыркы келген күчтөрдө мен реформаторду көрө алган жокмун. Бизде 3 эл учурда мамлекеттин экономикасы өнүгөт. Же коррупцияны таптакыр жок кылышыбыз керек. Же Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салыш керек. Же Грузиядагыдай либералдык реформа болуш керек. Бул либералдык реформа деген эмне? Биринчи, мамлекеттик менчик Бишкекте 1 миллион квадрат метр мамлекеттик менчиги бар экен. Ага сиз экөөбүз жарыгына акча төлөйбүз, коммуналдык кызматына акча төлөйбүз, кароолчуга акча төлөйбүз. Кимдир бирөө арендасын алат. Ошонун баарын сатыш керек. Биздин коопсуздукка тиешеси жок мамлекеттик мекемелер бар. Мисалы үчүн сиз билесизби, президенттик аппараттын кыял деген эмеси бар, бирикмеси. Астында бир 100га жакын комок бар. Мамлекет бизде администрация президенти дүкөнчү болуп иштейт, ошону аренда беришет. Бул 21-кылымда уят нерсе. Экинчи, бүт экономикада конкуренция. Мисалы үчүн бизде эмне үчүн тамак-аш тармагында чоң конкуренция. Аны жок кылыш үчүн бир эле тамак-аш министрлигин түзүп койсоңуз анын баары жок болот. Же текстилде бизде коррупция жок. Аны коррупция аякта бар, мамлекет бар жерде. Жол курууда, аэропортто, темир жолдо, Кыргыз алтында, таможняда. Демек биздин экономиканын мүнөзү Кытайдыкына окшош. Мамлекет минимум экономикага кийлигишпеш керек, максимум эркиндик бериш керек. Үчүнчү жагдай бул сот реформасы жүрмөйүн. Бизде бүт бизнесмендер соттошуп, сотко барат, ал жакта бүт акча. Төртүнчү жагдай, бүт жанагы лицензия, улуксаат берүүнү минималдаштырыш керек. Мамлекеттен көз каранды болбой, себеби мамлекет улуксаат берген жерде эле коррупция да. Бешинчи, бүт мамлекеттик кызматтарды онлайн режимде санарип өткөзүү. Мисалы үчүн, жана бажыда коррупцияны баары айтышат. Мурунда болгон, азырда болот, дагы болот. Бир эле жол саясий эрк жана автоматташтыруу. Автоматташтыруунун бирөөсү ар ким онлайн режимде интернеттен көрө берет. Ким келип атат, ким кетип атат. Аны кылбайсызбы? Адамдардын аттарын алмаша берет. Суроонун уландысына ал киши саясатчыбы, деги эле президент болуш үчүн саясатчы болуш керекпи? Ооба, президент болуш үчүн тиги Путин мурунку мөөнөтү бүтүп, анан Медведев келатканда, жарыяланганда мамлекет башчысы болуш үчүн кандай сапаттар керек деп айтканда, биринчи масштаб. Бүт жагынан көз карашың болуш керек да. Маданият, эл аралык маселе, финансы, банк сектору, экономика, социалдык сектор, жетим балдар деги койчу бар жагынан. Экинчи,
жоопкерчилик. 6,5 миллион элдин тагдырын ошолор ачка калбасын, ошолор оорубасын, ошолордун жерин бирөө тартып албасын деген бул опол тоодой жоопкерчилик. Үчүнчүсү Путиндики порядочность түз жүргөн адам деп айтканда, вот таза. Ошол Путин буну 2008 айтса керек эле, эсимде калыптыр. Президентке 3 талап. Биринчи, ой жүгүртүүнүн интеллекттин масштабы. Экинчи, жоопкерчиликтин масштабы. Үчүнчү, адамгерчилик. Түз жүргөн Кыргызстанда таза түз деп коет ошондой. Биз сизди баягы 7-чи чакырылышка мындай талапкерлигиңиз койбогондон кийин ойлоп жаттык эле, мындай саясаттан кетти го депчи. Анан эми президенттикке талапкер болуп жатасыз да. Ошондо баягы публичный адам катары сизди массалык маалымат каражаттарында Мекеним Кыргызстан партиясы аркылуу барат экен деген сөздөр чыкты. Ал түгүл бул партиянын иш-чараларынан да сизди көрүп калып аттык да. Анан кийин сиз барбай тургандыгыңызды айттыңыз, бирок себептерин түшүндүргөн жоксуз. Эми убакыт өттү. Бул партия менен сиздин ортоңузда байланыш, тиешеңиз жөнүндө сурасак болобу? Ооба, бизде азыркы парламенттегилердин 70% ошондой партия которгон. СДПК партиясы менен келгендер 38-дин баары 3-4кө тарап кетти. Республика 4 партияга бөлүндү. Биз Атамекенде 4кө бөлүндүк. Эки эле максатта. Биринчиден, ошол мен менен пикирлешип жүргөн адамдардын 10 чактысы ошол команда түзүп баралы деди. Сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул Мекеним Кыргызстанга. Анан ошол учурда мен жанагы пандемия менен 24% өпкөгө жаракат кетип, анан такыр маанайым болбой койду. Ал адамды кара көңүл кылып салат экен. Менин негизги идеям мындай эле. Мен өзүм жана Грузиядагы либералдык реформанын тарапкермин. Ошол китептин баарын окуп, ал автору менен да жолуккам да. Ошондой фундаменталдуу тез либералдык реформага ынтызар адамдар болсо, батим барат билем деп. Экинчи, бизде парламентте билип калдык, кайсы партия менен барбасын пикирлештер бар. Мисалы үчүн Жанар Акаев мурунку чакырылышта СДПК партиясы менен келди. Бирок Атамекен менен пикирлешти. Ошондо ошол партиядагы өкүлдөрүң менен кээ бирде закондорун өтпөй калса, баары бир пикирлешпиз. Демократиялык баалуулуктар, мамлекеттүүлүктү колдоо, сот эркиндиги, басма сөз эркиндиги кайсы партиядан ошондо пикирлештер келип, мүмкүн маселени көбүрөөк чечесизби дегенбиз. Бирок ошолдо маанайым тарткан жок. Чоң деле мындай бир пикир келишимсиздиктер болгон жок. Жөнү баргым келген жок. Эмне үчүн башка партияны тандаган жоксуз дегеним, Мекеним Кыргызстанды Райым Матраимовдун персонасы менен көбүрөөк байланыштырып жүрдү да. Анан бул жагдай сизди баягы ойлондурган жокпу? Ойлондурду, бирок менде жанагындай чоң ишенич пайда болду. Реформаторлук, ошол либералдык Кыргызстанды өзгөртө турган жаш күчтөр келет го деген. Бирин-экин бар болчу, бирок ал балдардын көбү кийин карасам Реформа партиясында жүрөт, Бир болдо жүрөт, Атамекенде жүрөт. Мен барбай калгандай мен байкоочу болуп карап отурдум. Шайлоонун жыйынтыгы чыкканда рас эле барбаптырмын деген ой болдубу? Жок, ага чейин эле болгон. Себеби ошол өтө турган партияларда мен прогрессивдүү күчтөрдү көрүлгөн жокмун да. Мен ичимен ошол Атамекен, Республика, Реформа, Ыйман Нурунда да жакшы балдар бар. Ордо, чоң азатта да бир-эки балдар бар. Ошолордон келечекте алар өз күчү менен парламентке келиши кыйын. Алар жакшы билим алган, прогрессивдүү балдар. Бирок келген саясий күчтөр аларды министр, вице-премьер кылып реформа кылса болот. Бизде ошондой муктаждык бар. Бирок азырынча бизде саясий кырдаал, парламент, өкмөт ага даяр эмес. Эгерде ошондой команда болсо, кайсы гана партия болбосун, күч болбосун, мен алар менен иштешкенге даярмын. Алар менен пикирлешмин, жана байланышып, бир учурда биз бир экономикалык клубта түшкөнбүз, ошол либералдык экономика боюнча. Мен ойлойм, келечекте Кыргызстандын идеологиясын 3 баалуулук түптөйт деп. Биринчи, маданиятта, руханиятта улутту кайра жаралуу. Социалдык багытта маданият, илим, билим берүү тармагында социалдык приоритеттер, себеби биз эстер учурунда ошол социалдык багытта өтө өнүктүк да. Үчүнчү, экономикадан саясатта либералдык экономика, атаандаштык, максимум эркиндик, мамлекеттин минимум кийлигиши. Ушул 3 баалуулукту өзүнө камтыган күч жана партия Кыргызстандын келечегин колго алат деп ишенем.
Райым Матраимовдун Сооронбай Жээнбековдун бийлигине таасири абдан чоң болгондугун коомчулук байма-бай айтып турду, өзгөчө журналисттер билдирип атты. Анан ал эми убакыт өттү, азыркы бийликке Матраимовдун таасири канчалык деген ойдосуз? Мен ошо басма сөзүнүн деңгээлинде билем. Менимче таасири бар, жок деп айтууга кыйын. Бирок ал үчүн анын чыныгына көз жетиш үчүн убакыт керек го дагы. Садыр Жапаровдун Райым Матраимов боюнча жасаган соңку кадамдарын колдойсузбу, жокпу? Жооп бериш керек беле же бул укуктук деңгээлде чечилиши керек? Муну атайын, бул эми эгерде Европа өлкөлөрүндө айтканда бул өтө уят. Буга атайын тийиштүү органдар жооп бериш керек да. Жанагысы бул жөнүндө бир саясий чечим болгон сыяктуу кабылданат да. Эми мисалы бүгүнкү күндө биз өзүңүз да белгилеп өттүңүз да, багы сот реформасында ачыктык, тактык болмоюнча бизде ийгиликке жетиш, акыйкат коом куруш мүмкүн эмес деп. Бир жолу рецепти барбы сизде? Ушуну мен Россиянын тарыхынан да окудум. Казакстанда инвестициялык британиялык сот алып келди, астыга жылышты да. 3 жагдай. Бизде азыр сотту тандаганда президент 70%, дайындаган 100% президент, сыйлык берген 100% президент, сөгүш берген 70% президент, жумуштан кетирген 100% президент. Мындай учурда адилет сот болушу мүмкүн эмес да. 3 жагдай. Биринчиси, сотторду тандоону азыркыдай аз эле киши эмес, 45 адам кылып салыш керек. 3төн бири оппозиция, 3төн бири коалиция, 3төн бири парламентке келбей калган күчтөр, коомчулук. 45 адам тандалат. Бирок эртең ким сот болорун эртең менен чучугулактап коет го, жребий. Чучугулак менен анын 15 тандайт да, 15 адам. Мисалы үчүн эртең 1-май районуна сот тандалат. Себеби чучугулак болгондо кимге пара берерин билбейсиң да. Кийинки күздө Нарын шаарына тандалат. Эртең менен 45-ине айтат, мына бирөө барып жана интернетте лото ойнойт го, ошол сыяктуу. Бүгүн мына 15 миң эмеле келет, мүчө. Демек, сотту тандоодо коррупция жоюлат. Экинчи аяка тандоодо критерийлер күчөтүш керек да. Мисалы үчүн ошол сотторду тандоо боюнча атайын курстарды өткөн, чечимдери жасалган, тест. Соттор жөнүндө автоматтык тест, аяка адам фактору катышпайт. 200дөй суроо, мисалы үчүн могу жерге бир адамды машина уруп кетти. Кандай соттун чечими чыгара аласыз? Биягында кайсы кодекстин негизинде деген сыяктуу аякта алдай албайсың тестти. Азыр кыргыз тестке катыштык го, кыргыз тили боюнча, ошондой. Үчүнчү, парламент аркылуу өтүш керек дагы. Биринчи келген сот 3 жылдык. 3 жылда ал чыгарган чечимдин 80% жокко чыгарылбаса, отмена болбосо, автоматтык түрдө ал кийинки мөөнөткө 5 жылдык өтөт. 5 жыл болгондон кийин айлыгы да көбөйөт. 5 жыл ичинде ал чыгарган чечимдердин 90% отмена болбосо, ал анда 10 жылдык өтөт. Улам стимул болуп туруш керек жакшы иштегенге. 10 жыл иштедиби? Пенсияга чыккандан кийин ал жанагы сотторго тартип кеңештин мүчөсү болот да. Соттордун политбюросунун мүчөсү да. Пенсияга чыкканда аяка болуш ар бир соттун, Америкада ар бир судья жогорку соттук. Бул легенда. Легенда да. Бүт мамлекет аларды сыйлайт, бул калыстыктын символу. Ошондой жол менен биринчи профессионалдуулугуна, экинчи коррупциялык эместигине, анан улам жакшы иштеген сот алдыга жыла бериш керек да. Бизде азыр жөнөкөй эле юрист жогорку сотко судья болуп барылып жок, андай болбош керек. Жок дегенде райондук же шаардыкта 10 жыл иштеш керек да. Жогорку сот бул акыркы инстанция да. Ошондой градациясын коюп, конституцияны өзгөртпөй туруп, конституциялык закон менен сот системасын алдыга коймойн бизде саясий процесстерде, мамлекеттик процесстерде жана экономикалык процесс өнүгүүдө астыга жылбайт. Бул 100% менен кепилдик бере алам. Коңшу Казакстан инвестициялык жанан алдыга кетти. Россияда ба саясий маселеге эмес, федералдык өлкөдө жана арбитраждык сот, кылмыш соту өтө бийик деңгээлде кетти. Мен Российский газета деген газетаны алам. Ошонун акыркы бетине дайым кайсы районго сот дайындалат, ошого чейин эмеси чыгат да, жарыясы чыгат да. Ошол 3 градация менен 2 жылда сот системасын бир кыйла алдыга жылдырып койсо болот. Бирок буга эң ириде президенттик администрация кызыктар эмес. Себеби алар өз иштерин бүтүрүш керек. Шайлоодо оппозицияны түрмөгө отургузуш үчүн ар бир келаткан президент мен коррупция менен күрөшөм дейт. Оппозициялык басма-түзүккө эркиндик берем дейт. Анан кийин саясий репрессия болбойт дейт да. Ушул 5-чи жолу кайталанды да.
тескерисинче ушунун баарын өзү капканында калат да. Сиздеги негизги бир топ принциптер кайсы? Ошол принциптерден кээде мындай ар кандай турмуштук жагдайларга байланыштуу аттап кеткен, өзүңүз билбей жасап алган учурлар болобу? Адамбызда менде кандай болот? Биринчи өзүңдүн уят сыйытыңа каршы ишти кылбаш керек да. Өзүңдө бир полицейский отурат да. Ички жанды. Экинчи мен мугалимдин үй бүлөсүндө өскөн атам мындай өтө тартиптүү катар талап кылган, биздин айылдагы жаш мугалим эле. Мен ошол атам тирүү болсо могу иш эмди же сөзүмдү кантип баалайт эле деп эметем. Үчүнчү баарыбыз эми Кудай дейбиз, динге ишенген адамбыз. Ошол бир Кудайдын каарына кала турган кадамдарга барбаш керек. Анан эң негизгиси бир коомго, адамга, мамлекетке бир кедергиси тийип калбаш керек да. Эң негизгиси адамдагы жакшы сапат бул жакшылык кылуу. Жакшылык кылуу, айткан убадаңды аткаруу, түз жүрүү. Сизден журналисттер көп эле маек алып жүрүшөт да. Анан бир жолу айтканыңызды уктум эле, Кыргызстандын кыргыз журналистикасы мындай саясий процесстерди бир аныктап калды депчи. Бирок кыргыз журналистикасы абдан сабатсыз деп келгениңизди укканым бар. Бул мени дагы ойлондурду эле да. Анан чыны менен эле азыр саясий процесстерде журналисттер чечүүчү ролду ойнойбу? Ооба, эки жагдай бар да. Профессионалдык журналистика, социалдык сеттер. Мурун сиз экөөбүз окуган журналистика факультетинде фотодело деген сабак бар эле, Эрнис Мусаев агай берчи. Ошол фотоделону зачет бериш үчүн 1 жыл окучу элек экөөбүз. 1 жыл кантип проект этет, кантип туура кадрды алыш керек. Азыр аны 6 жаштагы бала 1 мүнөттө үйрөнүп коет. Кыргызстанда азыр 1 миллион фотожурналист бар. Ар кимиси сүрөт тартып интернетке кое алат да. Экинчи, жөнөкөй күнүмдүк журналистика дүйнөдө жок болуп бараткан 30 профессиянын катарына кирди да. Дүйнөдө кайсы журналистика калат? Жана күнүмдүк маалыматтын атаандаштыгы, BBC, Азаттык сыяктуу. Экинчи, сегментация, мисалы банк сектору боюнча журналист, же болбосо адистешкен атайын адистешкен. Мен жана айтканым, эмнеден айтканда, журналисттер кыргыз тилинин биз коргоочусу, патриот болушубуз керек да. Бирок мен ошондой жерде иштеп калгам. Кыргыз маданиятында мен корректор болуп иштегем. Жали Садыков, Ашым Жакыпбеков сыяктуу дөбүш алып иштеген жерде бир да сөздөн ката кетирбей, эрети менен жазганга, бай жазганга, себеби кыргыздын тили бай, сөздү уламынан кайталабаганга, мисалы үчүн азыр окуп көрсөң, карап окуп көрсөңүз, мынтип жазышат да журналисттер. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн билим берүү министрлигинин Ош областынын Карагулжа районунун Токтогул сактуу мектебинин мугалими деп ин деп кете берет. Ушунун баарын ким чийчеле да? Ашым Жакыпбек. Жөп-жөнөкөй. Бизде бир агенттик бар, 60 киши, бирок аты боюнча дүйнөдө эң узакка созулган ат да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы улуттук саясат жана өзүн өзү башкаруу боюнча агенттик деп. Ушундай кандай болсун эми? Муну орусчага отырсаң дагы көбөт, англисчеге отырсаң дагы көбөт. Анан үчүнчү эң маанилүү жактай социалдык сеттерде жаңы тил пайда болду. Кыска, уят сөз кошкон, анан кийин орусча сөз кошкон орой. Ошол негизги азыр телекөрсөтүү, гезиттер, китептер окулбай калып, негизги карым-катнаш тили социалдык тармактагы тил болуп калды. Ошол тил ордой берсе, анда кыргыз тили эбегейсиз жоготууга учурайт да. Биздин тил өтө сый тил. Биздин тил өтө бай тил, көркөм тил. Ошол тилдин жоголуп баратканы биздеги мен жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүмдө айттым эле, Ожеговдун орус тил сөздүгүндө 68 000 тил бар. Кыргыз тилиндеги сөздүк менен диалектологик сөздүктү эсептесек 118 000 сөз бар. Бул не деген байлык да. Жанагы социалдык сеттеги тилге өтсөк, биз активдүү колдонгон бир 20 000 сөз менен сүйлөшүп калабыз. Бул тилдин тазалыгы боюнча айткан оюңуз экен да. Айтыңызчы, негизи азыр мисалы сиз президенттик шайлоого катышып жаткан башка талапкерлерди дагы карап атасыз да. Алар дагы арасында күчтүүлөр бар. Анан жеңишке жетишем деген ишеним барбы сизде? Албетте, ошондой ишеним болот. Буйрукка ишенесизби же башка дагы мындай интуицияңыз эмне деп атат? Бул чоң мектеп. Тажрыйба мектеби. Кече Байденди көрдүңүз, 3 жолу коюп, 3-чүгүдө
Мария Санду мурункуда утулуп калып азыркыда утtu да. Бул чоң мектеп. Биздин да элге айта турган сөзүбүз бар. Элге айта турган долбоорубуз бар. Элге айта турган оюбуз бар. Эл тараза, кыргыз элинде макал бар. Эр эсептен жаңылса да, эл эсептен жаңылбайт деген. Мария Санду демекчи, ал айтып атат, мен президент катары эми эч жака барбайм, өзүмдүн үйүмдө гана жашайм деп атат да. Эгерде Кыргызстандагы ошол эле протоколду же болбосо бир салт болуп калган жагдайды эске албай, мисалы резиденцияда жашабай жеке өзүңүздүн азыркы жашап аткан үйүңүздө жашаганга сиз даяр белеңизби? Маселе жок. Биз карапайым үйлөрдө өскөнбүз. Өзгөртө аласызбы анда? Мындайда ал сөз жүзүндө эмес. Мен 4 жолу депутат болдум. 4-өндө тең мен мамлекеттен үй да алган жокмун, машина да алган жокмун, шопурумду өзүм айдоочумду өзүм жанымда алып жүрөм. Ал мамлекеттин эсебинен эмес да. Ал сөз жүзүндө популизм эмес, бул эме да иш жүзүндө болуш керек да. Соңку суроо, президент болсоңуз эң биринчи баштай турган реформаңыз кайсы болот? Сот реформасы. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Чоң рахмат. Рахмат сизерге.